Анда карышкырдын да илими бар болуп калат. Айылдын балдары мороженойду китептен гана окуйт эле. Эртең аксакал болуп бата берип баса албай эңкейип каласың. Кыяматка жакын учурларда эмне болот? Мынау сөздү айтып койгонуң, мындай кылып койгонуң, динди бузуп койгон деп аларга кордук келгенде, кыйынчылык келгенде, убактылуу кресло үчүн, убактылуу акча үчүн, же болбосо кайсы бир нафсынын кызыкчылыгы үчүн кана ошо байлык, кана ошо бийлик. Бул дүйнөдө рахат алам деп адамга жакшылык тартуулайт деген нерсени жасай берсең, жамандык тартуулайт. Жей бердиң, семирип кетип баса албай калдың. Ошол үчүн бул дүйнөдөгү адамдар жакшы деп ойлоп жүргөн нерселер, көрүп турган нерселер, булар жакшылык эмес, анын бир сүрөтү гана. Ал эми жамандыкчы. Жамандык деп ойлогон нерселер чыныгы кордук, чыныгы жамандык эмес. Ал бул чыныгы жамандык, дозоктогу жамандыктын сүрөтү гана. Себеби Аллах Таала эмне үчүн жаннаттын сүрөтүн бул дүйнөгө койгон? Себеби адамдар түшүнүш керек, жаннаттын ичинде кандай жыргалчылык бар экенин. Бул дүйнөгө бактар болбосо, кооз нерселер болбосо, булбулдар болбосо, жаннатты элестете албайт да. Ошону элестетиш үчүн коюлган бир элес да. Мурдараак мороженый жаңы чыгып жатканда айылдын балдары мороженойду китептен гана окуйт эле да. Бирөөсү дагы элестетип көрө албайт эле да, кардан жумшак, балдан таттуу эмне экен. Табышмактоо болот эле, бирок бирөөсү да жеп көргөн эмес да. Жеп көргөндөгүн айт, кардан жумшак, балдан таттуу деген бул китептеги такыр жакшы жеткире албаптыр. Бул таптакыр башкача турбайбы деп мороженойду жакшы көрөт да. Дал ошондой бул дүйнөдөгү жыргалчылыктар, же болбосо бул дүйнөдө биз окуган нерселердин бардыгы чындап эгер акыретке салыштырып келген убакытта анда эч нерсе болбой калат да. Ал эми бул дүйнөнүн кордуктары, түрмөнүн азабы бар, оорулар бар, кыйынчылыктар бар, кедейчиликтер бар, үшүгөн мезгилдери болот, ысыган мезгилдери болот, чарчаган мезгилдери болот, ачка калган мезгилдери болот. Булардын бардыгы дозоктогу азаптардын элеси эле. Дозокто ачарчылык менен азапталат, ысык менен азапталат, оору менен азапталат, жылан чаяндын чабуусу менен азапталат, барскандар менен периштелердин ургандары болот. Ошол азаптардын бир элеси гана болсун үчүн да. Ошол үчүн Шаддад бин Аус радhiyallahu anh айтып атат, бул дүйнөдө көргөн жакшылыктар, көзүңөр көргөн жыргалчылыктар бул бир сүрөт эле, чыныгысы жаннатта. Ал эми бул дүйнөдө көргөн кордуктар, булар сүрөт эле. Бул чыныгы кордук бул дозокто. Албетте дүйнө бул убактылуу, туругу жок нерсе. Кече эле жашай элеңиз, бүгүн улгайдыңыз. Эртең аксакал болуп бата берип баса албай эңкейип каласың. Ошол үчүн бул дүйнөдө эч качан турук болбойт. Эч качан туруктуу болбойт да. Күн сайын өтүп жатабы, демек күн сайын өзгөрүү болуп турат деген сөз. Бүгүнгү күн эртең кайталанып келбейт. Демек күн сайын өзгөрүү болуп турат. Ал эми бул дүйнөдөн такыбалар да, бузукулар да жеп пайдаланып өтө берет. Такыба инсандагы ажалы келгенге чейин ачка калбай адал тамак менен жашап өтөт. Бузуку инсандагын ажалы келгенге чейин арам жол менен болсо дагы, жулуп алып болсо да, басып алып болсо дагы жеп өмүрү өтөт. Ажал келген күнү кетет. Демек бул дүйнөнүн үлүшүн пайдалануу сиздин тагдырыңызга жазылгандай болот. Сиз такыба болосузбу, бузуку болосузбу, баары бир баягына жейсиз. Такыба инсан тапкан рызкысына сооп алат, адал жолдон тапты, туура жакка иштетти. Бузук инсан тапканына да күнөө алат, иштеткенине да күнөө алат. Иштетпей чогуу өлүп калса, туугандары кийин аны пайдаланып калат. Ал эми акырет болсо, бул убада, чыныгы убада. Акырет бүгүн биздин колубузда жок. Биз ишенип, убада кылып, жаннатка киребиз, иншалла кабырда рахат алабыз, жаннатта пайгамбар алейхиссалам жанында болобуз, Алланы зыярат кылабыз жамалын деп кыялданып, убадага ишенип гана кылып жатабыз. Ал күнү, кыямат күнү Аллах жалгыз өзү бүт бардыгына үстөмдүк кылган Аллах чечим чыгарат. Валикуллин банун факуну мин абнаил ахира вала такуну мин абнаид дуния. Ошондуктан бул дүйнөнү кубалаган инсандар болот, акыретти да кубалаган инсандар болот. Кээ бир инсандар жашоосунда дүйнөнү гана кубалап өтөт. Кээ бир инсандар акыретти кубалап өтөт, акырет үчүн өмүрүн берет, акырет үчүн мүмкүнчүлүгүн иштетет. Ошондуктан силер акыреттин балдарынан, акыреттин кишилеринен болгула, дүйнөнүн кишилеринен болбогула. Тагыраак айтканда,
Dünyөнү кубалап, dünyөнүн арзыбаган нерсесине туругу жок убактылуу нерсе үчүн өмүрүңдү бекер өткөрүп, эртең кыяматта өкүнүп калбагын дейт. قال أبو الدرداء رضي الله عنه إن من الناس من يؤتى علما ولا يؤتى حلما وإن أبا يعلى رضي الله عنه قد أوتي علما وحلما. Чындыгында бул дүйнөдөгү адамдарды карасаңар, кээ бир адамдарга илим берилет, бирок сыфат берилбейт. Ал эми Аба Я'ла болсо илим да сыфат да берилген. Адамдар бул дүйнөдө кээ биркилерге дини илим берилет. Илим дегендин максаты илим деген курсак тойгозуш үчүн иштетилген нерсенин атын илим деп айтпайт. Илим деп жаннатка кире турган жолду көрсөткөн маалыматтардын атын айтат. Кайсыл нерсе сизге жаннатты көрсөтсө, ошонун атын илим дейт. А курсак тойгозуштун аты илим болуп саналбайт. Эгер курсак тойгозуштун атын илим деп санаса, анда карышкырдын да илими бар болуп калат. Нөчүнсө карышкыр да курсак тойгозгонду билет, аңчылык кылганды билет, мергенчиден жакшыраак аңчылык кылат ал. Кайсы учурда кол салышты билет. Алар дагы билет алсыраганды жегенди. Алсызды басып алганды алар да билет. Күчү жеткендикин тартып алса, бийлиги бар мезгилде, байлыгы бар мезгилде кедейлерди, бийлиги жокторду кордогон болсо, анда эле экөө карышкыр экөө окшош эле. Ошондуктан эмне дейт? Кээ бир адамдар илими болот, сыфаты болбойт. Кээ бир адамдарда сыфаты болот, илими болбойт. Карасаң кээ бир жөнөкөй инсандар ушундай сыфаты, ушундай ыхластуу, Алланы сүйгөн бендеси илими эле азыраак. Кээ бир адамдар эми аябай тарактаган илими бар, бирок карасаң сыфаттан кур калганда. Бечарага бооруң оруйта, ушунча илим менен мына жүргөн акыбалды кара, сүйлөгөн сөздү кара депчи. Ал эми эң бактылуу инсандар ушулар дейт. Айтып атат Шаддад бин Аус радияллаху анху, Аба Я'ла бул илим дагы, сыфат дагы берилген. Жашоодогу эң бактылуу инсан күнүгө илими өскөн, күнүгө сыфаты өскөн адам. Илим алат, ал эми ибадат кылуу менен, илимди таалим менен отуруп устаздардан алат, ал эми сыфатты ибадаттардан жана тарбия менен, өзүнү тарбиялоо менен алат. Ошондой эле Жундуб Бажали радияллаху анху насаатын. Qala an Jundub bin al-Bajali radhiyallahu anhu qala ittaqullah waqra'ul Qur'an. Allah'tan korkula. Kur'an okup жүргүлө. Fa innahu nurul laylil muzlim. Sebebi Kur'an karangı түндүн жарыгы болот. Kur'an okup Kur'andын маанисин түшүнгөнгө аракет кылуу керек. Себеби караңгы түндө колунда чырагы бар адам адашпай кеткендей, фитна доорунда, кыяматка жакын азгырык доорунда дин менен дүйнөнү аралаштырып калган убакытта, адал менен арамды айырмалай албай калган убакытта Кур'ан гана сизге тууру жолду көрсөтүп берет. Кыяматка жакын учурлардан эмне болот? Жалпы адам жашоосунда кыйынчылык келип турат да. Fa iza nazala al-bala'u faj'alu amwalakum duna anfusikum. Качан силерде жашооңарда кыйынчылык, кайгы, проблема келсе, анда биринчи малыңарды иштеткиле, жаныңарды эмес дейт. Адамга кыйынчылык келип калса, биринчи мал дүйнөсүн, байлыгын иштетип, ошол кыйынчылыктан кутулууга аракеттениш керек. Fa iza nazala al-bala, эгер анда да кетпей дагы кайтадан бале сыноолор келе берсечи, Аллах Таала тараптан сыноолор келсе, faj'alu anfusakum duna dinikum. Анда өзүңөрдү ошол сыноого салгыла, диниңер сакталып калсын. Сыноо келген убакытта биринчи акылдуу инсан мал дүйнөсүн иштетип, өзүнүн жаныны, өзүнүн динини, аброюн, кадыр-баркын сактап калганга аракет кылат. Ал эми экинчи деңгээлде дагы сыноо келсе, акча дүйнөң болбосо, анда өзүңдүн денеңди салып бересиң, динди сактап калыш үчүн сахабаларга окшоп. Макул, мени кандай кылсаң ошондой кылгының, бирок дин сакталсын. Имам Малик рахматуллаху алейхи, Имам Адам рахматуллаху алейхи, Ахмад бин Хамбал рахматуллаху алейхилерге канчалык кыйынчылыктар келди, мына сөздү айтып койгонун, мындай кылып койгонун, динди бузуп койгон деп аларга кордук келгенде, кыйынчылык келгенде, таяк жегенге, зынданга түшкөнгө, күнгө 100 жолудан таяк жегенге макул болду, бирок диндеги бир сөздү өзгөрткөнгө макул эмес болду да. Ушундай болгула, динди сактап калгыла дейт. Эң бактысыз инсан кайсыл десе, убактылуу кресло үчүн,
убактылуу акча үчүн же болбосо кайсы бир нафсынын кызыкчылыгы үчүн динди бузат да дүйнө сактап калат. Эң акмак инсан ушул мал дүйнөнү сактап калышы үчүн дүйнөсүн бузат, динин бузат. Байлыгыны, бийлигини сакташ үчүн динди бузуп бергенге даяр болот. Эң бактысыз инсан ушул дейт да. Ошол үчүн айтып атат: "Фа'ламу билгиле, иннал хаиба ман хаба дина." Эң өкүнүчкө калган инсан бул динини жок кылып алган инсан. "Вал халика ман халака дина." Себеби кырсыкка учураган, халак болгон инсан ал динини бузуп алган инсан. Не үчүн? Себеби ла факра бадал жанна. Эптеп жаннатка кирип алсаң, өлүп кетсең дагы, кедей болсоң дагы жаннатка кирип алсаң, жаннатка киргенден кийин кедейчилик жок да. Баягы бул дүйнөдө самаган, жете албай калган байлык да ошондо, бийлик да ошондо. Жаннаттын ичинде бий да болосуң, жаннаттын ичинде бай да болосуң. Кедейчилик жок да. Болгондо дагы чексиз бай болосуң да. Каалооң менен башкара турган бай болосуң да. Билгиниң, эгер диниңди сатып, дүнүйөңдү сактап калсаң, же бийлигиңди, байлыгыңды сактап калсаң, анда ла гина ба'дан нар, дозокко түшүп калган экен. Кана ошо байлыгың? Кана ошо бийлигиң? Дозоктун ичинде бийлик да жок, дозоктун ичинде байлык да жок. Себеби дозокко түшкөн туткун бошотулбайт. Вала юбру хадируха, жаралары сакайбайт. Вала ютфау харикуха, дозоктун оту өчүрүлбөйт. Ошондуктан кайсыл инсан бул дүйнөдө динини сактаймын деп малын иштетсе, өзүнүн денесин аракет кылып, денеси менен да мээнет кылса, мал жаны менен аракет кылса, эң бактылуу инсан ушул болот дейт. Ал эми эң бактысыз инсан динди салып берип, динди бузуп, мал дүйнө чогултуп, өзүнүн аброюн сактап калам деген инсан. Себеби эмне үчүн? Динди сактаган инсан жаннатка түшөт, бай да болот, бий да болот. А динди сатып дүйнөсүн алган дозокко түшөт. Дозокто бий да болбойт, байлык да калбайт, кор болот. Wa innahu la yuhalu baynal jannati wa baynal muslim bimil'i kaffi damin asabahu min dami akhihil muslim. Албетте сөзсүз мусулман менен жаннаттын ортосуна тосмо болуп калат. Бир адамдын канына кол тийгизип алсаң, жанына кол тийгизип алса. Жаннаттын эшиктеринен бир эшигинен барып кирейин десе, важадаха тарудду анха. Бул адамдыга жабылып, бул адамды тосуп койгонун көрөт дейт. Ва аламу аннал адамия иза мата. Билгиле, адам баласы качан өлсө, вадуфина көмүлсө, эң биринчи анын баягы чирий турган, сасый турган жери курусагы болот. Фала тажалу маал натне хубса. Ошондуктан эң биринчи жарыла турган, эң биринчи сасый турган курусагыңды арам менен толтурба. Ваттакулла фи амваликум ваддима фажтанибуха. Ошондуктан мал чогултууда, малды топтоодо Аллахтан коркуп, адалдан издегиле, жана бирөөдүн аброюна, канына, анын жанына кол салгандан сактангыла дейт. Аллах Таала баарыбызды ушул курсакты толтурган менен алек болгондон алыс кылып, жүрөктү толтургандардан кылган болсун. Субханакаллахумма ва бихамдика.